2021 жылдын 13 декабрь күнү болжол менен саат 10:30 чамасында Кара Суу шаарында жарандардан телефон аркылуу Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Анда ошол бир ишкерди белгисиз 20-25 жаштагы 3 атуул ок атуучу курал менен коркутуп акчасын алып алгандыгы боюнча. Бул боюнча дароо Кара Суу райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлери окуя болгон жерге жетип барган учурда милиция кызматкерлерин көрүп, кылмышка шектүүлөр өздөрү жүргөн автоунааны өрттөп, 3 жакка качканга аракет кылышкан. Бирөөсү дароо барып ошол жерде жүргүнчүлөр ташуучу автоунаанын ээсин тапанча такап, машинаны айда деп жатканда аны эки милиция артынан жетип кармап калган. Экинчиси болсо ошол жерде нан таркатып жүргөн жүргүнчүнүн айдоочунун автоунаасын тартып алып качканга аракет кылганда, анан дагы баягы видео таркап жүрбөйбү? Ошондо 3 кызматкер барып аны кармаган учурда тапанча менен атып каршылык көрсөткөн. Ошо тапанчасын алуу максатында 3 кызматкер аракет кылып аткан видеого түшкөн. Ал эми бирөөсү болсо ушу көчө аралап качканда артынан милициялар кууп жетип, аны да кармаган. Кармоо учурунда ал дагы ошол ок атуучу курал менен милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн. Милиция кызматкерлери ошол самбо приемун колдонушуп, колунан куралсыз андырып алып чыгышкан. Ошол жанынан караганды издегенде ошо көтөрүп жүргөн сумкасынан ичинен автомат Калашникова 2 магазини менен 60 ашуун огу менен, ошондой эле 2 тапанча, 9 мм Макар үлгүсүндөгү тапанча жана чет өлкөлүк үлгүдөгү тапанча алынган. Ошондой эле 6 бет кап, жылуулатылган атайын кызматтар кийүүчү камуфляждар алынды. Булар катуу даярданган билинип турат да. Азыркы кезде алынган далил буюмдар боюнча экспертиза дайындалды. Ал эми ошол кылмышка шектүү катары 32 жана 46-48 жаштагы жарандар кармалды. Бирөө Кара Суу районунун тургуну, бирөө Ош шаарынын, ал эми бирөө Россия Федерациясынын жараны. Ал экөө мурда соттолгон болуп чыгып атат текшерген учурда. Азыркы кезде дагы булардын башка кылмыштарга тиешеси бар жоктугу боюнча азыр текшерүү иштери жүрүп жатат. Ошол үйүндө дагы тинтүү иштери жүрүп жатат. Бул ал эми жабырлануучу өзүнө кеткен чыгымды ушу $100.000 ашуун акча болчу деп атат. Азыр бул чыгымдар дагы азыр такталып жатат да. Учурда кармалгандардын үстүнөн каракчылык боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул азыркы кезде тергөө иштери улантылууда.